Assalamu alaikum tuğanlar. Жаңы типтеги печка, умный печка. Мынандай түзүлүшү. Мору кеткен. Мынандайдан үй эки этаж. Где-то 300 квадраттай бар үй. Печка болсо бул. Эми коюп бүттүк, жаңыдан установка кылып. Отту жактык. Мынакей оттун күйүшү. От мындай күйөт. Бул жактарынан күл ала турган жагы. Бул болсо оборотторду тазалайт. И ондай мордан түшкөн ыштар да ушул жерге түшөт, ушул жерден эле тазаланат. Анан мондай болуп щит коюлган. Бул температураны көрсөтүп турат. Азыр жаңы эле жактык. 11 градус болчу, суу уже эми көтөрүлө баштады. 60 градуста өчөт. 59 градуста кайра жанат. Буну көтөрсө болот, кааласаңыз 70, 80, кааласаң 40 градус дегендей. Бул деле ошондой эле. Каалаган градуста жана турган кылып коюп аласың. Мынунусу болсо электронный счетчик. 10 минутада бир көмүр салып турат. Бул болсо ручной режим, автоматты өчүрүп кайра жандырганга коюлган. Плюс мондай неме аккумулятор 75тик. Бул 12 саатка жетет. Зарядник коюлган. Бул ушундайдай жасалган. Токко сайлат, болду, ошо боюнча карабайсыңар. Канча саат свет өсөт, түнү саат 2-де 3-те өчөбү, кайсы маалда өчөт, аны менен чатаң жок. В общем, короче, иштей берет. Өзү иштей берет, свет келгенде аккумулятор зарядтай берет. Постоянно ошо аккумулятор менен иштеп тура берет. Бул жактарына мондай көмүр салына турган вентилятор астында. Анан особенности ондайдай көсөөсү бар. Бул көмүрдү постоянно көсөлөп турат. Жанагындай автомат печкага күйбөй турган жаман көмүрлөр бар да, ошолорду бул уже көсөлөп турат да. Ошондой болуп жасалган, көсөлөп, значит, любой көмүр күйө берет. Анан подача көмүр салгандын башкача жасалган, бул өзгөчөлөнгөн. Мынакей мондай болгон ийрик көмүрлөр деле жагыла берет. Майда көмүр, штып көмүр, семечка көмүр, орех көмүр баары кете берет. Ушу самый главный баягы жумурткадан чоң болсо болбойт. Жумурткадан ылдый жагында көмүрлөр кете берет. Анан тиги немеси шыпырынды, чамынды, таш-баш кирип кетсе деле кете берет. Буга көмүрдү элештин зарылчылыгы жок. Анан баандай сыртта калып калган ным көмүрлөр токко сайлат, болду, ошо боюнча карабайсыңар. Канча саат свет өсөт, түнү саат 2-де 3-те өчөбү, кайсы маалда өчөт, аны менен чатаң жок. В общем, короче, иштей берет. Өзү иштей берет, свет келгенде аккумулятор зарядтай берет. Постоянно ошо аккумулятор менен иштеп тура берет. Бул жактарына мондай көмүр салына турган вентилятор астында. Анан особенности ондайдай көсөөсү бар. Бул көмүрдү постоянно көсөлөп турат. Жанагындай автомат печкага күйбөй турган жаман көмүрлөр бар да, ошолорду бул уже көсөлөп турат да. Ошондой болуп жасалган, көсөлөп, значит, любой көмүр күйө берет. Анан подача көмүр салгандын башкача жасалган, бул өзгөчөлөнгөн. Мынакей мондай болгон ийрик көмүрлөр деле жагыла берет. Майда көмүр, штып көмүр, семечка көмүр, орех көмүр баары кете берет. Ушу самый главный баягы жумурткадан чоң болсо болбойт. Жумурткадан ылдый жагында көмүрлөр кете берет. Анан тиги немеси шыпырынды, чамынды, таш-баш кирип кетсе деле кете берет. Буга көмүрдү элештин зарылчылыгы жок. Анан баандай сыртта калып калган ным көмүрлөр болсо дагы күйө кете берет. Бул подача иштей берет. Анда обязательно кургак көмүр требует этпейт. Любой көмүр кете берет. Калганы полностью 12 болуп жасалган. Күйүшү болсо ушу дагы бир көрсөтүп коеюн. Мынакей. Ондойдай күйөт. Күйгөндө эле нормальный, Кудайга шүгүр. Мындай вентилятор коюлган. Эгерде отту азыраак, акырындан күйө турган кылыш керек болсо 1ге, же 2ге, же 3ге, максимум боло турган болсо 4ге коюп койсо, вообще вазылда самолет болуп кетет анда. Ата калган ошол неменин көмүрдүн күйгөнүнө жараша коюлат. Кээ бир көмүрлөр бар оңой күйө турган. Андайлар болсо 2ге коюп койсо жетет. Анан оор күйгөн көмүрлөр бар, аларга 4ге же 3ге коюп коюш керек.
От ошентип иштейт. Монда эки кнопка коюлган. Бириси көмүрдү салганга, бириси обратно кеткенге бул немени ручной режимде иштегени. Мынакей азыр 1 минута болду. Дагы 9 минутадан кийин где-то бир жарым лопатка көмүр салат. Ар бир анан бунда деле ушу убакыт коюлат. Эгерде узакта бир күйө тургандагыдай мээлүү температура керек болсо 15 минутка коюп койсо болот. Ошондой коюлган минутада отту жагып тура берет, көмүр салып тура берет. Вот ушундай эми туугандар, жаңылык бизде.